Урматтуу билим берүү тармагынын кызматкерлери, урматтуу ага эжелер, урматтуу биз сыйлаган урматтуу ага мунасыз ардагер эже агайларыбыз турат. Мен сиздерди билим берүү системасынын тармактарынын эң негизги өзөгү болуп саналган бүгүнкү август кеңешмесинде отурабыз. Бүгүн сиздердин майрамыңыздар. Ошон үчүн мен өзүмдүн атыман, жалпы эле шаардын активинин атынан, биздин аппараттын атынан, өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Мугалимдик кесип түбөлүктүү жана муумдардын ортосундагы көпүрө деп айтылып жүрөт. Улуу устаттарга сый урмат көрсөтүлүп, алардын эмгектери тарых барактарынан муундан муунга өчүрүлбөй даңазаланып келүүдө. Чыныгы мугалим биринчи кезекте толеранттуу, билимдүү, сабырдуу, маданияттуу болуу менен бирге башкаларга өрнөк болуп туура жол көрсөтөт. Мугалим келечекти куруучу жана коомдун жаратман түзүүчүсү. Окуучулардын мыкты инсан катары калыптанышында сиздердин кошкон салым коом үчүн баа жеткис экендигин эч ким тана албайт. Коомдун бекемдигин, интеллектуалдык деңгээлин талаптагыдай сактап турганда мугалим деп элибиздин арасында жакшы сөздөр айтылып келет. Жумуштун оордугуна, маянанын аздыгына карабай, бүтүндөй калкты тарбиялоого өз өмүрүн арнаганда мугалим. Устаттын улуулугу анын жөнөкөйлүгүндө демекчи, мугалимдердин улуулугу эч кандай кыйынчылыкка карабай коомдун тынчтыгы, биримдиги, билимдин сапаты үчүн эмгектенип, коомду түзүүчү, мамлекеттин жаранлан сезими, сергек, жоопкерчиликтүү инсан жана мекенчил атуу кылып тарбиялагандыгында. Сиздердин эмгегиңиздерди туура баалоо, сиздерге сый урмат көрсөтүү жана билим берүүнүн деңгээлин көтөрүүгө шарт түзүү биздин негизги милдетибиз болуп эсептелинет. Урматтуу мугалимдер, албетте жыл сайын билим берүү тармагы кеңири кулачын жайып, турмушка жаңыча көз караш менен караган жаштарыбыздын катары бүгүнкү күндө көбөйдү. Ар бир окуу жылынын жыйынтыгы менен мектеп окуучуларынын шаардык, республикалык, эл аралык олимпиадаларда жана түрдүү багыттагы кароо сынактардагы ийгиликтери белгиленип келүүдө. Ошол эле учурда тилекке каршы өспүрүмдөр арасында тарбия, мекенчилдик жана ыймандуулук багыттарындагы терс көрүнүштөр, билим берүү системасындагы сапат, кадрдык жана материалдык техникалык камсыздоого байланышкан көйгөйлөр дагы бүгүнкү күндө жок эмес. Мен сиздердин биринчи кезекте окуу методикалык багыттагы иштерди күчөтүп, окутуунун жаңы ыкмаларын өздөштүрүп, алардын бардык мектептерде жайылтуу үстүнөн иш алып барууңуздарды суранат элем жана талап кылам, урматтуу ага эжекелер. Азыркы шартта билим берүү системасынын, анын ичинде мектептин билим берүү сегментинин проблемаларын терең жана ар тараптуу карап чыгып, ошого жараша аракет кылуу керек деп ойлоймун. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн билимин аныктоодогу маанилүү маселе жалпы республикалык тестирлөө. Бул боюнча Ош шаарындагы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыгы жалпы орточо упайдан жогору болгону менен тилекке каршы экинчи борбор катары биз күткөнчүлүк деңгээлде эмес экени мына коомчулуктагы, эл дагы ошол эле мезгилде массалык каражаттар аркылуу дагы айтылып келип жатат. Жалпы республикалык тестирлөө боюнча комплекстик план иштеп чыгып, окуучуларды тестирлөөнүн суроолоруна даярдоо, алардын билим деңгээлине такай мониторинг өткөрүүнүн жаңы методикаларын ишке ашырууга мезгил жетти деп ойлойм. Анткени 11 жыл бою баалоо системасы эски метод менен жүргүзүлүп, ал эми жогорку окуу жайларга тапшырууда билимди аныктоо такыр башка принцип менен алынгандыктан тест тапшырган окуучулар үчүн кыйынчылыктар жаралууда. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы ушул маселеге өзгөчө көңүл буруп, жаңы окуу жылында натыйжалуу иш аракеттерди көрүүсү зарыл. Мен өткөндө 6 айдын жыйынтыгы боюнча коллега болду. Коллегада да билим берүү бөлүм башчысына бир топ тапшырмаларды бердик. Мындан тышкары предметтик олимпиадаларды электрондук ыкмада өткөрүү аркылуу
олимпиадалык борборлордун ишин күчөтүп, борбордогу мектептер менен тең тайлашууга жетишүүнү камсыз кылуу керек. Бүгүнкү күндө заман талабына ылайык мамлекеттик тил менен бирге чет тилди, информатика сабактарын сапаттуу үйрөтүү негизги багытыбыз болууга тийиш. Эң мыкты мугалимдер, тарбиячылар арамыздарда бүгүнкү күндө жок эмес, урматтуу айжекелер. Алардын иштөө тажрыйбаларын үлгү катары колдоону ашыктык кылбайт. Ошону менен бирге мектептерге жаш жигердүү кадрлар тартуу жана аларга ар тараптуу шарт түзүү негизги милдетибиз болуп эсептелиш керек. Ардактуу ага эжелер, жыл сайын билим берүү кызматкерлерине жергиликтүү бюджеттен айлык акыларына кошумча каражаттар каралууда. 2018 жылдын 6 айында эле 5 миллион 600 миң сом акча каражаты бөлүнсө, жалпы 11 миллион 454 миң сом бөлүнгөн. Бул эми биз чоң жардам берип атабыз же кыйратып атабыз дегенден да алыс болушубуз керек. Биз мына жаңы кызматка киришип жатып, салык кызматына дагы талапты коюп атабыз. Мына жергиликтүү бюджетти 30%дан кем эмес быйылкы жылдын жыйынтыгы менен аткарасыздар. Салыкты көбөйтөбүз деселер биз баягы иштеп аткан ишкерлерди экеселеп салыкты көбөйтөбүз, көмүскөдө жаткан төлөбөй аткан ишкерлерди салыктарды таап чыгып, ушу бюджетибизге бул жылдын жыйынтыгы менен 30% кошосуга деген талапты коюп атабыз. Кудай буйрса 30% кошсок, бул биздин 940 миллион бюджетибиз болсо 1 миллиардка жакын. 200 миллион сомдон ашык, Кудай буйрса жылдын жыйынтыгы менен биздин бюджетке кошумча акча түшөт. Ушуну биз изденип атабыз, талап кылып атабыз. Бул деген Кудай буйрса, ушу мына сиздердин айлык акыларга дагы кошумча кошуп берсек болот. Балдардын бала бакча менен камсыз болушу бүгүнкү күндө 44%-ын тегереги деп атат. Буну дагы Кудай буйрса жылына 2-ден 3-төн бала бакча киргизсек, балдардын бала бакчасы менен камсыз болуп, бала бакча менен камсыз болушу Кудай буйрса 2019 жылы биз hatta 10-15%га дагы көтөрсөк деген ойдобуз. Кудай буйрса ушуну ишке ашырабыз. Ошондой эле 2018 жыл январь-май айлары үчүн Ош шаарындагы мектептердин башталгыч класстарынын окуучуларына шашке чайды уюштурууга жалпы 42 миллион 832 миллион сом бекитилген. Мындан тышкары Айны көчөсүндөгү 625 орунду, Ирригатор көчөсүндөгү 275 орунду, Жибек жолу аймактык кеңешинде 275 орунду мектептердин, ошондой эле 3-чү Ломоносов атындагы гимназия мектебинин кошумча 500 орунду окуу имараттарынын курулуштары бүгүнкү күндө мына мамлекет тарабынан жүрүп жатат, урматтуу айжекелер. Ал эми мына Разак мектебине дагы барып көрдүм. Ал жерде дагы 700 орунду чоң мектеп курулуп атат экен. Бунун акчасы да токтоп калыптыр. Бирок бардыгы ушул мамлекеттик бюджеттен каржылана турган акчалар. Буну да сүйлөшүү жолун жүргүзүп атабыз. Эми убада бербей туруп турайын. Бардыгы ошо республикалык бюджетибизге байланыштуу болуп атат. Бирок ал мектепти дагы толук бүтүргөнгө аракет кылабыз. Нагай атындагы орто мектебинин 630 орунду имараттын курулуштары бүткөрүлүп, мына пайдаланууга берүүнүн астында турат. Ага дагы 2 жолу барып көрдүм. Мына Өзбекстандын өзүндө жок мектеп курулуп атат да буюрса. Ушундай иштер баардыгы ушул президенттерибиздин жакшы мамилесинин алкагында, өзүбүздүн мына элибиздин жакшы мамиле болуп калганда, Өзбекстан менен границабыз ачылып, жакшынакай жолдорубуз ачылып калды. Ушундай жакшы мамиленин эсебинен ушундай жакшынакай мектептерди куруп берип атышат. Урматтуу педагогдор, алгыс кеңешмесинде алган иш тажрыйбаңызда жыл бою мен ойлойм жемиштүү иштегенге шарт түзүп берет деген ишеничтемин. Мамлекетибизде касиеттүү Ош шаарыбызда дайыма тынчтык, биримдик, ынтымак, ашкерлик өкүм сүрүүсүн каалоо менен бирге баарыңыздарга бекем ден соолук, бакубат турмуш жана түйшүктүү ишиңиздерде чыгармачылык ийгиликтерди жаралышына мен чын жүрөктөн тилектешмин. Сиздер тартуулаган билим ар бир жаш муунга тирек болуп, тарбияңыздардан таасири менен баарыбыздын дилибизде ыймандуулуктун болушун каалайм. Мына мугалимдер үчүн жакшы сөздөр айтып жүрөт. Ар бир жаран, ар бир биздин балдарыбыз жакшы ийгиликтерге жеткенде сөзсүз өзүнүн окуткан, тем более биринчи мугалимдерин эстейт да. Мен каалайм силер, ар бир силер окуткан окуучу балдары, кыздарыбыз жакшы ийгиликтерге жетип,
Анан силерге келип рахматын айтып кетүүсүн мен тилеймин. Ушундай иштегенге мына жакшы чыгармачылык менен иштеп берип тургулагын. Мен дагы бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтайын. Майрам күнү айтпайын дедим эле, бирок мен айтпасам болбойт, урматтуу ага эжекелер. Мына президентибиз коррупция менен күрөшөбүз деп үстүдөн баштады да. Жанындагы адамдар түрмөгө кире баштады. Буну көрүп атабыз, ачуучундук болсо дагы айтайлы. Бирок мен шаарда көп угуп атам, колум менен бир дагы арызды окуй элекмин, же мага укук коргоо органдары кармап, мына мектептин директорун же бала бакчанын директорун кармадык деп айта элек. Бирок ошол эле мезгилде көп сөздөр айтылып атат да. Мен баягы тиешеси жок ага эжекелерге буну айтпайм, бирок тиешеси бар мектеп директорлору, бала бакчанын директорлору ушул нерсени этият кылсак да, мен сураныш силерде. Этият кылайлы. Макулбу? Эгер жакшы окутсаңар, жакшы тарбия берсеңер, ыраазычылыкты айтат өздөрү деле. Мына ардактуу ага эжекелерибиз отурат, бизди окуткан, билим берген, булар ошо берген айлык акыга эле бизди окутуп чоңойтту. Анан бүгүнкү күндө биз ушундай өтүп алдык. Акча сураганга, акча требут эткенде колунда жокторду мындай кыйнап коюп атат. Бизде резерв фонд бар экен. Мен мүмкүнчүлүккө жараша жакшы ага эжекелер болсо, жакшы мектептин директорлору болсо, мен ошолорго мен жардам берейин туугандар. Макулбу? Анан биздин элибиздин билим берүүгө болгон, бийликке болгон ишеничин алып келели кайра. Мен дагы таза болбойм, силер дагы таза иштеп бергиле. Макул, рахмат. Oša